Жогорку соттун төрайымынын орун басары Каныбек Бокоев Бириккен Улуттар Уюмунун Баңгизат жана кылмыштуулук башкармалыгынын өкүлдөрү менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар экстремисттик жана террористтик багыттагы кылмыштар боюнча жазык иштери, мыйзамдарды, экстремизм жана терроризмге каршы эл аралык документтерди эффективдүү колдонуу боюнча судьялардын квалификациясын жогорулатуу тууралуу маселелерди талкуулашты. Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү бул багыттагы мамлекеттин саясатын ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн талкуулоого өзгөчө көңүл бурушуп, согуш аракеттери жүрүп жаткан аймактардан кайтарылган адамдар менен иштөө маселелерине дагы токтолушту. Жогорку соттун судьясы Жаңылмамбеталы экстремизм жана терроризмге байланышкан кылмыштар боюнча өз тажрыйбасынан мисалдарды келтирип, бул маселеге байланыштуу 2019-жылы күчүнө кирген жаңы кодекстердеги өзгөртүүлөр жана толуктоолор тууралуу маалымат берди. Жолугушуунун соңунда тараптар мындан ары дагы тыгыз кызматташууну макулдашты.